8 майга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Темиров Лайф жана Айт десе долбоорунун азыркы жана мурдагы 11 кызматкеринин иши тергелип өттү. Бул тууралуу клубко 8 майда жактоочу Нурсултан Жаныбеков билдирди. Ал алдына соттук отурум өткөрүү боюнча 1 май райондук сотуна өтүнүч келтиргенин айтты. Мыйзам боюнча соттук отурум 10 күн ичинде дайындалышы керек. 11 журналист үстүбүздөгү жылдын 16 январында жапырт кармалган. Алардын 9-у башаламандыкка чакырууга, ал эми 2-өө аталган чакырыктарды уюштурууга шектелип 2 айга камалган. Кийин алардан 6 үй камагына чыкса, бири эч жакка кетпөө тилкаты менен бошотулган. Азыркы тапта Темиров Лайфтын жетекчиси Махабат Тажибек кызы, журналисттер Айке Бейшекеева, Актилек Капаров жана акын Азамат Ишенбеков абакта. БШК Шайлообек Атазовду депутаттык мандаттан ажыратты. Мындай чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы 7 май күнү кечинде кабыл алды. Атазовду мандаттан ажыратуу чечимин БШКнын бардык мүчөсү бир добуштан колдогон. Ошондой эле БШКнын жетекчиси Нуржан Шайлдабекова Атазов боюнча жогорку соттун коллегиясы буга чейин чечим кабыл алганын белгиледи. Шайлообек Атазов 2022 жылы Бишкектин Свердлов районунан жогорку кеңешке депутат болуп келген. Үстүбүздөгү жылдын мартында алгач Бишкек шаардык соту, кийин жогорку сот Атазовду мандаттан ажыраткан. Анын ордуна сот БШКны Абдурахман Хаджи Муртазалиевди депутат деп таанууга милдеттендирген. Атазов бир нече жолу депутаттарга кысым күчөгөнүн айтып чыккан. Андан тышкары башкы прокурор Курманкул Зулушевду сотторго кысым көрсөтүп, мандаттан ажыратып жатат деп айыптаган. 7 майда Аламөдүн райондук сотунда публицист Олжобай Шакирдин ишин кароо уланып, тараптар жарыш сөзгө чыкты. Адвокат Бакыт Автандил уулу прокурор Олжобай Шакирди тагылган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, 7 жылга кесүүнү суранганын билдирди. Иш материалдарындагы видео далилдерди көрдүк, бирок аларда такыр эле башка 2 видеону тиркеп коюшуптур. Лингвистикалык, политологиялык экспертизалар дайындалган видео иш материалдарында жок. Ал тескерисинче бийлик менен диалог болуш керек. Массалык башаламандыктарга жол берилбеши керек дептир. Ал видео анын жаман ою жок экендиги тууралуу экен, деди Автандели уулу. Адвокаттар жазуучуну бошотууну суранышты. Кийинки процесс 14 майда өтүп, ал жерде жазуучуга акыркы сөз берилет. Олжобай Шакир 2023 жылдын августунда кармалган. Андан бери тергөө изоляторунда отурат. УКМК ал соц тармактагы барактарында бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына активдүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыктарга чакырган чагымчыл мүнөздөгү билдирүүлөрдү чыгарып турган деп айыптоодо. Социалдык тармактарда алтынга окшош куймалар бар жүк тууралуу видео тарады. Тасмадагы адам сабыр аба деп жүк азыр жөнөтүлүп жатканын айткан. Иликтөөчү журналист Болот Темиров сөз президенттин бир тууганы тууралуу болуп жатканын билдирген. Ал эми кутуларда 20723 куймалардын саны жана IKU LCA Тамчы жана Кипрдеги аэропорттун белгилери жазылган. УКМК видео тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт деп комментарий берип, бул тууралуу чагымчыл сөздөрдү таратпоого чакырды. Ошондой эле жалган маалымат тараткандар жоопко тартыларын эскертти. Атайын кызматтан видеону өлкөдөн тышкары жүргөн адамдар даярдаганын, ага мурда өтө оор кылмыш жасаганы үчүн иши козголгон кишилер тартылган деп кошумчалашты. УКМК азыркы тапта деструктивдүү күчтөр соцтүйүндө жалган маалымат таратууга багытталган максаттуу маалыматтык иштерди жүргүзүп жатканын, анын максаты өлкө жетекчилигин каралоо жана коомдук саясий терс пикир жаратуу экенин белгилейт. Мындай аракеттер республиканын стабилдүүлүгүнө жана прогрессивдүү өнүгүүсүнө потенциалдуу коркунуч туудурат. Ошондой эле коомдук саясий кырдаалдын курчушуна жана мамлекеттин коопсуздугуна зыян келтириши мүмкүн, дешти атайын кызматтан. Ошто эл аралык банги тобунун Шрек Каймана аттуу жетекчиси кармалды. УКМКнын маалыматына ылайык, шектүү коңшу мамлекеттерге бангизатын жеткирүү боюнча эл аралык канал уюштурган. Ал Ош шаарында 29 апрелде кармалып, тинтүү учурунда 1 килограмм гашиш бангизаты табылган. Шектүү Оштогу негизги банги өндүрүүчүлөрдүн бири болуп саналат. Ал банги агымынын көпчүлүк бөлүгүн көзөмөлдөп, кылмыштуу иштерин уюшкан топтордун лидерлеринин колдоосу менен жүргүзүп келген, дешти УКМКдан. Атайын кызматтан шектүү банги тобунун лидери катары Ички иштер министрлигинин каттоосунда турарын, мурда Орусияда героин бангизатын сактоо жана сатуу боюнча кылмыш жообуна тартылганын кошумчалашты. 8 майда Баткен облустук милициясы Лейлек районунун Кулунду айылынын 41 жаштагы тургунун коркутуп, $15.000 каражат опузалаган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү кармалганын маалымдады. Арыз ээси 4 киши балдарыңдын келечегин ойло, көрбөй калышың мүмкүн, өзүңдө майып болуп калма деп 2 жылдан бери коркутуп келгенин айткан. Жабырлануучу аргасыздан күйөө баласын айдап жүргөн Mercedes-Benz Sprinter унаасын 1 миллион сомго карызга алып, опузалагандарга өткөрүп берген. Укук коргоо органдары опузалап талап кылуу беренеси менен кылмыш ишин
козгоп, тергөөнүн жүрүшүндө ички иштер министрлигинин каттоосунда турган уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүн кармаган. Алар Кулунду айылынын 40 жаштагы, Ак Суу айылынын 33 жаштагы жана Интернационал айылынын 46 жаштагы тургуну. Баткен ОИБнин 2 шектүү Бишкек шаарынан, дагы бири Сүлүктөөдөн кармалгандан кошумчалашты. Үчөө тең убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ушул тапта 4-чү шектүү изделип жатат. Советтер Союзунун баатыры Жумаш Асаналиевдин ысымы Минсктеги орто мектепке ыйгарылды. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен билдиришкендей, иш-чара 7-майда Минск шаарында өттү. Ага Кыргызстандын Беларусьтагы элчиси Эрбол Султанбаев жана элчиликтин кызматкерлери жана башка кыргызстандыктар катышты. Маалыматта ал күнү жеңиш күнүн утурлай Жумаш Асаналиевдин Минсктеги эстелигинин алдында митинг реквием өткөнү белгиленди. Жумаш Асаналиев 1923-жылы 10-майда Ысык-Көл облусунун 30 уул айылында туулган. Ал 1942-жылы Кызыл армияга чакырылып, 1944-жылдын 25-июнунда душман менен салгылашууда багынып бербей, өзүн жана аны коршоп алган душмандарды акыркы граната менен жардырып курман болгон. Окуя Беларустун аймагындагы Лабейка кыштагында болгон. Асаналиевдин сөөгү аталган кыштакка жакын жерге коюлган. Кийин ага курман болгондон кийин Советтер Союзунун баатыры наамы ыйгарылган. Guinness World Records Кыргызстандын альпинизм жана аскага чыгуу федерациясынын президенти Эдуард Кубатовду 8163 метр бийиктиктеги Манаслуу чокусуна көтөрүлгөн эң жашы улуу адам деп тапты. Кубатов кошумча кылчкылтексиз Манаслуу чокусуна чыккан эң жашы улуу адам болгон. Ал 2022-жылдын 1-октябрында 50 жаш 273 күн курагында ушундай жыйынтыкка жетишкен деп айтылат маалыматта. Бул рекорддук наамды альпинизм боюнча адис Эберхард Юргальский тастыктады. Эдуард Кубатов 2022-жылы 7010 метр бийиктиктеги Хаң теңири чокусуна чыкса, 2021-жылдын майында дүйнөдөгү эң бийик Эверест чокусун багынткан.